Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Өткөндө молдолордун бир тобу маселени жөнгө салууга аракет кылып, районго барышкан. Эч кандай жоолуга каршы болгон жокпуз. Эч кимдин жоолугу себептүү окуудан айдаган жокпуз. Бизде баары ойдогудай деген Сопубек Сариевдин кулакка камыр илген сөздөрүн угуп айтышкан. Кээде таң каласың бул мамлекеттик кызматкерлерге. Өздөрүнүн пайдасына келгенде молдолорду пайдаланышат. Мусулмандардын пайдасына келгенде молдолор мамлекеттин саясатына аралашпашы керек деп сүрүп коюшат. Молдолор эмне силерге керектүү учурда колдоно турган куралбы? Молдолордон ушунчалык кеңеш алгыңар келет экен, эмне үчүн токтом, буйрук, устав жана башка мыйзамдар жазып жатканда шариатка да, элге да пайдалуу болсун деп молдолордон кеңеш сурабайсыңар? Жок. Силер эки жүздүүсүңөр. Эки жүздүү экениңер бат эле билинет. Анын сыңарындай калпычынын казаны кайнабайт демекчи, Сариевдин калпы да бат эле билинип калды. Эч кандай жоолукка кысым болгон жок. Баары сонун деген району молдолорго башкача маалыматты берип, сосканы оозуна салып жөнөткөн күнү биз жоолукка каршы болгон мектептердин бири Оогонтал айылындагы Далбаев мектебине барып, маселени билип кайттык. Эмесе өзүңүздөр күбө болуңуздар. Siz kim болып иштейсиз? Окуу бөлүм башчысы. Бүгүнкү күндө эжеке жоолукчандар кандай мамиле кылынып атат? Бүгүнкү күндө бизде мектепте окуучулар орон эле келип атышат. Орон эле. Ооба, эми жоолуктарын салынышып, аларга эч кандай кысым көрсөтүлгөн жок. Кадимкидей эле окуучуларда эле келип, билим алып, тарбия алып кетип атышат. Азыркы учурда ошол жоолук салынган бир кызды көрсөтө аласызбы? Алмайлы көрсөтөт. Андан кийин бүгүнкү күндө оронуп келген мектеп окуучуларын көрсөтө аласызбы десек, бир кызды көрсөттү. Жоолук салынган кыз бир элеби? Башкаларга уруксат бербейсиздерби? Жок, эми башкалар өзүлөрү салынабыз дешкен жок, же салынабыз дедиңерби? Жок. Бүгүнкү күндө кысым болгон жок. Жок, кирип келатканда эле жолуңар чечип келгиле деди, башка эч нерсе. Бүгүн келгениңде не деди? Бүгүн эч нерсе деген жок. Эч нерсе дебедиби? Ооба. Өткөндө келгениңдечи? Өткөндө келгенде чечип келген деген, башка эч нерсе деген жок. Андан кийин эжекелер бир ооздон бизде жоолукка эч кандай кысым болгон жок деп жатышкан эле. Буга чейинки жоолукчандарга кысым болгон кандай комментар бересиз? Жоолукчандарга кысым болгон жок. Эжекелер тараптан кысым болот экен го? Жоолукчандар деле болгон эмес бул тарапка чейин. Биз кийбей келгин, сен мындай кийип келсең окубайсың деген сөз бизде таптакыр болгон эмес. Буга чейин да болбодубу? Болгон эмес, мен эч ким менен жоолук салынганды ушул кече күнү гана көрдүм мен кыздарды. Андай кысым деген болгон жок. Күндөгөндөн кийин болбойбу? Болбойт да? Болбойт. Мугалимдер баары бул 4-класста окуган кызды мисал кылып, мына ушинтип эле оронуп келип жатышат. Эч ким мышыгын пиштеген жок деген мазмундагы сөздөрүн айтып жатышкан эле. Маселени өзү ачыктап берсин. Бүгүн орус тили эжеке эме деди мага. Жоолугуңду чечип келе берип, үйдө класста чечип кой деди да. Сыртка чыкканда ороно аласың деди. Жок эжеке, мен чечпейм десем болсо, эме деди. Бахастер эле оронуп алат, чулганып алат. Аякта ысык көп болот, ошон үчүн ысып кеткен үчүн оронуп алат деди да. Эжеке урушпадыбы сени? Жок. Урбадыбы? Кол көтөрбөдүбү? Жок. Ошондой дедиби? Мынакей, өзүңүз күбө болдуңуз, а? Эжеке урушту деди. Бакабестер неме кылат, салынат деди. Бура Арабиянын жолугу деди. Эми буга кандай комментар бересиз? Мындай нерсе мындан кийин кайталанбайт. Мындан кийин мындай нерсе кайталанбайт. Мына маселе ачыкка чыкты. Эч кандай кысым болгон жок деген Сариевдин жүзү мына ушундай. Көрсө сырттагыларга коо сүйлөгөн Сариев мугалимдерге башкача тапшырма берет окшойт. Бул көрүнүш Сариев өз ишине шалаакылык менен мамиле кылгандык деп эсептелинет. Себеби прокуратура ишти карап жаткан учурда да ушундай көрүнүштөр болуп жаткандыгы, бул элди тоготпогондугу жана мыйзамды уруп ойнобогондугу. Кийин бул 4-класстагы кыздын бир тууган эжесинен маселени суроо үчүн интервью алдык. А бул кыздын айтышы боюнча, бүгүнкү күндө дагы мына ушундай кысымдар болуп жаткандыгы анык экен. Жана бир тууган сиңдиси жогорку окуу жайда окуп келип,
Мектепке практикага келсе, жолугуңду чечип келсең гана кабыл алабыз деп директор жана кээ бир мугалимдер киргизбей коюшкан. Бизге жолук боюнча кысым кылды негизи бизге. Мектепке барса, бул жерде окуй, анда чип кете берсеңер болот, башка мектепке барып октола дегенде сөздөрдү айтты. Практикага чыккан сиңдимесе, ушул практиканы кааласаң башка жакта өтүп ал деген сөздөрүн айтып, сиңдим ошо Кызылкүрдө практика өтүп атат. Жолуңар чечтиргизбен же келесиңер эле. Биз тиешелүү жактарга кайрылып айтканбыз. Айтып деп тиешелүү жактарга кайрылсак, биринчи күнү атам барды сиңдим менен, экинчи күнү өзүм бардым. Мен барсам, маган биз өзүбүз билебиз, айтенеңгесин сүйлөшүп алып, анан кийин чыгарабыз эле. Мен келе бергем, кичинекай балам менен барып, анан бул жакан апам барса, апам айтыптыр, ошол тиешелүү жерлерге кайрылтпайлы кой кыздарың, өзүбүз ичара чечип алдык деп кой. Кыздарың сенден бизге жардамың ушу болсун, жолуктарын чечтирткизип бер кыздарың дептир да. Анан эч бир ата-эне мынтип жолугун салынган, ыйманга келген кызын жолуктан чыгарып, Алланын буйругуна каршы чыга албайт да. Оронуп, менин онлайн сабак окуп атканда эле оронуп баштаган сиңдилерим. Анан кийин ошол окуу ачылганда 18 окуу ачылды, 18 күн оронуп барышты. Оронуп барган күнү жолуңду чечип келгин, мынтип оронуп келбегин дешкен да. Сиңдилерим анан бизге ушинтип атат эже дешип келишип, кыздар ошентип калышты эле. Чечпей эле койгула деп ошенткен биз сүйлөшүп айтабыз, эгерде ушунчалык эле чечесиң десе ушинтебиз дегенбиз. Кайрылабыз тиешелүү жактарга депчи. Анан ошол сиңдилерим баары бир эле каршы чечесиң деп кечке эле айтып беришет экен. 3 күн 4 күн болуп калды. 3 күн 4 күн болуп калды. Мына жерде эжемин кызынын жолун чечтирткизип салышты. Ошондо бул районодо хижап боюнча маселе талкуу болуп аткан беле, болуп аткан беле? Ошол убакта болуп аткан. Болуп аткан учурда деле, прокуратура карап аткан учурда деле булар өзүн билемдик кылып кыздын жолугун чечкен. Ооба, ошондой алып чечилген. Биз бул жактан ылдый жакка кыздарды алып түшүп кетели дегенбиз да. Анан баары директор жооп бербейт го деген ой менен биз ылдый жак менен байланышып туруп, ошо байланышып аткан ага менен байланышып, сиңдилеримди алып түшүп кетейин деп аткам. Сиңдилеримди алып түшүп кетип аткан жеримен ошол жерден эжекелер каршылык көрсөтүп, анан бул жерде мугалимдердин көбүнчө, мугалимдер тараптан каршылык жок, ошо директор менен завуч ушулар каршыда. Келип ошо жолугун чечесиң дегенде чечесиң деп өзүлөрү жаманаттык болбош үчүн мугалимдер чыгарган бар окуучуң алып калгын депчи. Ар тараптама эжекелерге келип айтат экен, ушул жолукчаңыздарга эмне мамиле кылат. Мисалы мен өзүм эле сиңдиме айтсайын, кысым кылып атат экен да? Ооба, кысым көрсөтүлүп атат. Келет окуучуларын айтат, ошо мисалы 4-класста окуган, 6-класста окуган өзүмдүн сиңдилерим бар, родной сиңдилерим. Ошо сиңдилериме кирет экен. Уже бир ата-эне 6-класста окуган сиңдиме бир ата-эне келип айткан, сен менин кызымдын жанына жолобогун, кызыман алыс болгун деген сөздөрдү айткан. Булду бизди террорист катары санашып атат да. Жол салгандардын баары террорист болуп кетет деп. Мына жерде мен мындай эле обычный сүйлөшүп аткан кошуна эжекелерибиз бар да. Ошо эжекелер айтып атат, сен азыр бүт барып эле оронуп чулган ушул жолго кирип кетсек, мындай андай деген сөз уже бизди террористке алып барып коет атпайбы? Мына ошондой болуп атат. Анан кошулбагын деген сөздөр айтылган. Ал эми 4-класстагы сиңдимесе эжекейин өзүнчө далеңечке кирип чакырып чыгып кеткен дагы бир нерселерди айткан. Анан кийин сиңдим уже звонок переменный учурда эшикке чыгып кайра келсе, класс жетекчиси окуучуларын чогултуп бирдемелерди сүйлөп берип отурган да. Менин сиңдим келген учурда именно болду, ушундай кылгыла деп туруп отургузуп коет. Эгерде бул нерселерге ишенбей же башка кылса, мына өзүмүн 8-класста окуган укам дагы бар. Ал уул бала укам. Аган ошентип айтат экен, ошол класста эле ошол эжемин кызы окуйт. Ошону ошол күнү жолук менен алып түшүп кеткенсиңер алып, мен силерди сотко берем. Анан мына деп баарыңар ушу жолго оронуп, ушу жолго кирип кеткиле деп кыздарга ушинтип кайрылат экен да, ошол эжекелерчи. Бул кысымдар бүгүнкү күндө болуп аткан кысымдарбы, 25-январда болуп аткан кысымдарбы? Ооба, ушу күнгө чейин болуп келип атат, болуп атат дагы мектептечи. Уже терс көз караш менен окуучуларды бүт баарын жол салган кыздарга терс көз карашта каратып атышат эжекелер. Ачык эле жолугуңду кийгизбейбиз дебестен, бирок кыйтма түрүндө аларга кысым болот аркы тараптан. Ооба, ошондой болуп атат. Азыр жок, биз тиешелүү жакка кайрылгычаңды булар ачык айтып аткан. Жолуңар чечесиңер депчи. Анан кийин уже биз тиешелүү жакка кайрылып койгондон кийин алар кысым көрсөтүп башташты да. Андан сырткары ушул мектептин директору бир нече окуучуларды сабап, китеп айрылып кеткенге чейин ургандыктан кээ бир окуучулар ооруканага жеткирилген. Кийин ал окуучулардын ата-энелери тиешелүү жерлерге арызданган. Директор өзү келип, арызыңды кайтарып ал, мен өз каалоом менен иштен чыгып кетем деп суранган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал иштеп эле келе жатат. Мага класс жетекчиси кызыңыз ооруп калды деп үйгө алып келген да.
десе мен балам эми грипповать этип уруп калган турбайбы деп эле мен макул ысытмасы жок бекен десем жок экен ысытмасы ГСВга барып көрсөттүк анан кийин сизге алып келдик деп таштап кеткен. Майлы рахмат деп эле алып калгам. Анан кызым үйгө кирип жатты, киргенден кийин келчи ысытмаңды өлчөп көрөйүн, кайерың ооруп атат, башың ооруп атат десем эле ыйла берди кызым. Ыйла бергенден кийин анан мен эмне болду деп мен дагы аябай жаман болуп кеттим. Эмне болду? Бул бирөө коркутту, бир нерсе кылды деп эми жаман ой кетип калат экен да. Анан кийин эмне болду сага десем эле мени деди Далан эжеке урду деп айтты. Кайерыңа урду десем башыма урду деди. Мен даже ал күндү эстегим да келбейт азырчы. Анан кийин бул кандай урган, бул эмнеси деп анан кийин мен мектептин завучуна чыктым. Гүлназга чыккан экем. Анан десем эле эже мен билбейт экенмин, ал директордун сабагында экен да деп ошентти. Анан кийин мен директор менен байланышып мен азыр барамын, видеодон полный көрсөтүп бересиң дедим. Мектепте видеокамера коюлган класстарга. Ошол жерден көрсөтүп бересиң, мен кандай урганыңа, эмне причина, эмне себептен мындай болгон полный подробно айтып бересиң деп ошентсем, бул ошол маалда даже ошо видеодон буну өчүргөнгө да успеть эткен да булчу. Анан мен ага кызыгып деле неме кылган жокмун. Аңтарып бардыгын мен операторлорду райондон деле немеден Жалал Абадтан деле алып келип ачып беребиз деген дагы немелер болду. Ошолорду аштырайын дедим, бирок мен кызым менен ошол убакта оора болуп, кызым менин Жалал Абадта травматологияга жатып калды. Жатып лечение алып чыкты. Бирок лечение алып аткан маалда эжекеси барып кабар алып атты, 1-2 жолу барды. Анан кийин мен кызым менен ушундай болуп жүргөн убакта бул Дубайга эс алганы кетти. Ушу декабрь айында Дубайга эс алганы кетти. Мектепте окуу жүрүп атат, ал эс алганы кетти. Анан мен бирок WhatsApp'тан дагы жазганмын. Иш убагында сен Дубайда эс алган кандай немең бар? Мен кызым биякта мен ар докторго көрсөтүп ооруп жүрсө, сен эс алып жүрөсүң. Сенде бир мындай кичине ответственность барбы депчи. Ушундай неме менен мен аябай капа болуп жүрдүм. Анан кийин мен районго сотко бердим. Бергенден кийин дагы бул ошондо дагы барып мага айтканда неме депчи. Сен тосма арызыңы берсең, мен ушул бойдон иш токтойт экен, мен иштей бересиң деп атат деп. Райондун заведующийи жанагы Сопагай. Андан сырткары бул ишке Сопубек Сариев өзү аралашып, андай кылабыз, мындай кылабыз деп кезектеги камырларын кулакка илген. Сопагай ошентип айтыптыр да, сен аны эптеп тосма арызыңды алып келсең иштей бересиң ордуңда деп айтыптыр. Бул жер Сопубек Сариев агай. Мен ал агайга дагы лично өзүнүн алдына бара албадым. Действительно убактым жок болду, себеби мен бир күн больницага каттайм, бир күн ишиме келем. Телефондон кайрылдыбы? Мен телефондон Сопу агайга өзүм кайрылдым. Десем Сопу агай мени алдап гана кутулуп кетти. Ал мынтип айтты. Ооба, бизде да 1-2 арыз түшүп атат. Мен Кызыл Күргө анан Чарбак мектептерине өткөнчө мен Далбаев мектепке дагы барамын. Саат 1-2 деп убакытты белгилеп, бирок ошондо дагы келген жок да агай. Анан кийин ошентип кызым дагы лечение алып чыкты, үйдө өзүм дагы каратып аттым. Больницадан чыккандан кийин кызым жакшы боло алган жок, аябай коркуп калган экен. Дагы невропатологторго көрсөтүп, мен амбулаторный лечение алдыртып жүрдүм кызыма. Анан кийин ошондо тергөөдө мага Далан эжеке суранды да, мынтип айтты. Сен деди тосма арызыңды берсең, мен 1 сентябрдан көрбөйсүң деди. Мага кичине убакыт бер деди. Ушул жылды аяктап коеюн. Мен эми пенсияга чыгып калдым деди. Бирок пенсиямды ала элекмин деди. Жакшылыкча кетейин иштен, элге шарманда болуп кетпестен деди. Анан мен дагы эми туура түшүндүм да анычы. Мен ошондо ошол маалда аябай деле койсом болчу экен. Бул менин башыма келтат болду. Анан кийин мен аныга ишендим да, ишенип макул эми апрель май ушу 2-3 ай убакыт калыптыр. Эми ушул жылды бүтүрсүн, бирок 1 сентябрда көрбөйүн сизди десем, ооба көрбөйсүң мен кетемин, өз арызым менен кетемин деп ошентип айткан. Бирок жакшына болуп эле иштеп жүрөт. Менин дагы кайрылайын деп эле жүргөм, өзү дагы укук коргоо, балдарды коргоо бөлүмдөрүнө болсо ошол жактарга барып кайрылайын. Бул кандай ушул бойдон кала берет, өз жазасын алыш керек мындай немелер. Ал бир класста 18-20 окуучуну доскага чыгарып алып, ошо алгебра китеп менен сабап урганда, башына урган. Китеп
учуп жерге түшүп калгандан кийин колу менен урган да булчу. Ошол маалда уже балдарды бул айтпагыла, дебегиле, кимиң айтсаң дагы дегендей сөздөр болуп бардыгын оозун жаап койгон. Ата-энелер дагы бир экөөсү көтөрүлдү, бирок алардын дагы негедир аларды дагы басып койду. Бир гана чырылдап чыркырап ар жака чуркап жүргөн жалгыз мен болдум. Ушу бир ушундай жаңжал болуп атканда ушул райондун деле заведующийи ошо Сопагай деле келип не болуп атасыңар деп мектепке келип кабар алып койгон жок. Жок, бардыгы өзүнүн эле ошол Далян эжекенин немесин эле жаап чашырып ушинтип келатышат ушул убакка чейинчи. Мен бирок бир жаңсыл болуп калса мен азыр Садыр Жапаровго деле кайрылайын деп аткам өзүчү. Акыры акыйкат барбы жокпу? Мен бул эжекенин мектепте иштешин каалабайм. Мен кызымды дагы азыр айла жоктон эле мектепке жөнөтүп атам. Башка жака окутайын десем окута турган жакын арада мектеп жок да биздечи. Ошон үчүн айла жок эле кызым алдап эле окутуп келетам ушул мектептечи. Ал айла жок мындай көңүлсүз барат да мектепкечи. Безилдеп калган, жана коркуп калган. Бир жолу көчөдөн Далян эжеке астынан чыгып калса дагы коркуп ыйлап мага звонок кылыптыр. Далян эжеке алдыман чыкты эле, мен коркуп кеттим апа депчи. Мен айттым эжекеге да бир күнү сен бирөөнүн баласынын жүрөгүн токтотуп коесуң депчи. Анда уже поздно болуп калат депчи. Бул уже сабак болуш керек буларга. Тем более мектептин директору бул кантип мугалимдерге кантип өзү мынтип чогулуш өткөрүп балдарды урбагыла, антпегиле урушпагыла деп кантип насаатын айтат. Өзү мынтип балдарды уруп согуп атса. Мындай маалымат келди. Мектептин директорлоруна динамик келет экен. Экшилер эжекелерге дайындайт экен, эжекелер окуучулар алдырат экен. 50 сомдончу. Окуучулар биз мындай динамигибиз бар, биз алдырат экен. Анан эсе райондон келди экен ошо динамикчи. Кудай сактасын, мындай жок. Ошол болсо, эгерде ошол болсо сиз алып келиңиз. Мындай кийин болбойт да. Ошол директорду мага алып келиңиз. Мындай кийин мен сүйлөшүп көрөйүн. Мындай кийин болбойт да бир сондой. Жок, сиз ошол алып келсеңиз дейм. Андай болбой эмес бизде. Эч кандай күндөөлүк сатылган эмес. Ошондой факт болсо мага алып келиңиз деген эле. Эми бул фактка эмне дейт экен? Анан кийин мен айттым эжекегечи, силерде деген алиги мажбурлап 50 сомдон саткан динамиктериңер бар дедим. 50 сомдон мажбурлагансыңар. Мен балдарым базардан мен сатып берсем, аны жараксыз кылып койгон. Жок, ушуну аласыңар дегенде ушуну аласыңар деп. Акыры ошону мажбур кайрадан 50 сомдон сатып алып ошону колдондук. Ал динамик райондон келет экен буларга. Райондон келет экен дагы буну 50 сомдон сатат экен. А базарда ошол маалда динамиктер 25 сом, 30 сом эле, майлы 40 сом деп коеюн. Ошондо деле ар биринин үстүнө 10 сомдон койсо деле, мен грубо айтып атам, 40 сом базарда турса деп. Ошондо ар биринен 10 сомдон койгондо деле бул мектепте 600 эле окуучу деп коеюн. 6000 акча бир паста түшүп атат да. Мына Сариевдин жүзү. Бул иш сөзсүз аягына чыгып, тигиз өкүрлөрдү иштен алып, мыйзам чегинде жазага тартылуусу керек. Булардын иштегенге бир да укугу жок. Эмнеге мынчалык кылмыштуу иштерди кылса да, маселе басты болуп суу сиңгендей жок болуп калат десе, көрсө күйөөсү бир аз колу узунураак болгон айыл өкмөт башчы экен. Бул жерде ушундай ушу кичинекей үй бар, бул үйдү ham сүргүзүп мына жерден айдап берсе каяка барабыз деген сөздөр менен кайрылып атат да. Ал директордун эсе күйөөсү айыл өкмөттө иштейт экен, тууганыбыз болуп кетет, минтет, антет дешип. Кандай күн болгондо да мыйзам баарына бирдей. Мына ушул маселелерди карап чыгып, мыйзам чегинде жазага тартылуусу жана буларды иштен алынуусу керек. А биз болсо мугалимдер окуучулардын жолугуна асылмак түгүл, жаман көзү менен карабай турган учурга жеткенге чейин мыйзам боюнча иш алып бара беребиз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.